райондордо камсыз болгон үй бүлөлөргө арзан баадагы эттерди уюштурууну колго ала аласыңарбы? Кандай кылып колго аласыңар? Эт жебей калды эле. Бизде эт негизги азыгыбыз болуп атпайбы? Ошон үчүн эт жебей калган социалдык мүмкүнчүлүгү чектелген тармактарга кандай иш чараны ким түзөт аны? Мына мыйзамда жазылып турат. Уруксат этсеңиз, Камил Абдыразаковна, мен кичине ушу жооп берип кетейин. Бул жалгыз эле биздин министрлик эмес. Бул биздин Албетте, бул эми комплексный. Коммерция менен, мынакей фонд Матризерв менен биз чогуу иш алып барабыз. Катуураак сөйлөңүзчү, мага анчайын үнүңүз жетпей. Матризерв менен Минэкономика биздин министрлик чогуу иш алып барабыз бул жерден. Эгер баалар чындап эле кескин түрдө өскөн болсо, бир мындай убакытта дейинчи, ошондо өкмөттүн чечими менен биз ушу Матризервден атайын ушу муниципальный же социальный баалар деп туруп мындай эме болот да, рынокко, базарга чыгарабыз да. Ал боюнча 3 мекеме иш алып барат. Жок, макул, аны 3 жолу кайталадыңыз. Ушуну уюштура аласыңарбы? Кана бүгүнкү күнү кандай иш кылдыңар мисалы да? Этке баа абдан өстү. Мен жана аярым катмарларды айтып атам. Болуп атабы ушундай, барбы? Мисалы, ар бир базарда Бишкек шаарында биз социалдык площадка ачтык. Жеке менчик базарында площадка заставить этип, мажбурлап, ушул аштырдык. Ушул площадкага тиги аткөрмүштүк пункттарын түз апарганга уюштурдук. Айрыкча пенсионерлерге көбүрөөк. Ушул социалдык площадка, Ошто, Жалал абадта, бүт Каракол шаарларда ушул социалдык площадканы уюштуруп атабыз.